Ай, Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Бүгүн адаттагыдай эле ушул IT жолугушууну баштап калдык. Так, бир маселе азыр биздин 16 группадан келип аткандар барбы? 16 группага ссылка жөнөтүлбөптүр да. 16 группага кирсин. Так, урматтуу кесиптештер, адатка айлангандай эле ар 6 күнү ишемби күнү кечинде ушул IT жолугушуу өткөрүп келебиз. Бүгүнкү IT жолугушууга дагы ошол шашылган боюнча келип калдым. Тимурмон досубуздун үйлөнүү тоюна карабастан бул жака шашып келдик. Тимурдан кечирим сурайбыз албетте. Тоюн жарымынан таштап сиздерге келгенге туура келди. Бүгүнкү IT жолугушууда негизи Мустафа агай маанилүү бир темада сүйлөп берет. Мустафа агайга чейин мен бир нерсени айтып койгум келип атат, достор. Негизи эле ошол баягы азыр искусственный интеллект абдан жакшы өнүгүп атпайбы дүйнөдө. Анан мындай болуп калганда баягы билесиздерби, бир учурларда баягы кыргызча маалымат жетишсиз болуп элечи аябай кыйналганбыз го. Кыргызча маалымат жок, кыргызча маалыматты тапса болбойт. Анан азыр ушул искусственный интеллекттин жардамы менен маалыматтардын баардыгын кыргызча алууга толук бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Баардыгыбыз мындай бул эң жөнөкөй нерседен башталат. Мисалы, Телеграмда жазганда, WhatsApp'та жазганда, ар кандай бир онлайн платформаларда мындай терип текст жазганыңыздарда мүмкүн болушунча грамматикалык туура жазууга аракет жасасаңыздар, атыңыздарды туура жазсаңыздар, мисалы, Айчүрөк Ö менен Ü менен жазса, атын Айчүрөк депчи, билбейм дагы ким бар. Ошолор мындай байкап атам да. Ушул сыяктуу нерселерге баягы кыргыз өңү деп коет го, Ö, өң, Ü деген ошол үч тамга өтө маанилүү. Биринчиден ошолорду колдонуп, экинчиден грамматикалык баягы үтүрүүн, чекитин, эми сиздер программистсиздер да, мисалы, адам ушундай экен да, баягы ката жазып койсоң деле түшүнө берет экен да, бирок негизинен мындай компьютер ката жазганыңызды түшүнбөйт. Азыр мына искусственный интеллект менен ошол тилибизди бир мындай дүйнөлүк рынокто, дүйнөлүк аренада жакшы бир деңгээлге чыгарып алууга азыр толук бир мүмкүнчүлүк болуп турат да. Айрыкча мына биздин курстарды кыргызча окутуп атканыбыздан, кыргыз тилине басым жасап, кыргыз тилдүү программисттердин санын көбөйтөбүз деген аракеттерди, далаалаттарды кылып атканыбыздын бир себеби ошол да. Эми карап туруңуздар. Могул жерде Телеграмда Дев Курултай деген группа бар. Дев Курултай деген группага кирсеңиздер, могу биринчи жогоруда турат, Data Science деген жерде момундай бир пост чыкты. ChatGPT, Cloud2 жана Акыл Ай сыяктуу ири тил модельдерине кыргыз тили кирип, жооптору абдан сапаттуу болсун десек, анда Ая аттуу эмне дейт? Cohere компаниясы уюштурган долбоорго кыргыз тилин кошолу дейт. Кыскасы эки түрдө салым кошсо, бул маанилүү. Эки түрдө салым кошсо болот. Task 1 деген бар экен, Rate Model Performance дегенге учурдагы суроо жоопторго баа бериш керек. Аларды баалаш керек. Баш аягы биздин кыргыз коомдоштуктан 5000 салым керек дейт. То есть биз 5000 суроо жоопко баа берип чыгышыбыз керек. Анан task 2 бар экен, Contribute Your Language деген жаңы суроо жооп кошуу. Бул боюнча баш аягы 4000 салым керек дейт. Программалоо билиш керекпи? Албетте жок. ЖРТга даярдануу сыяктуу материалдардын авторлорунун бири болсоңуз,
Анда ошол материалдарыңызды кошууга үндөйт элем. Канчалык сапаттуу, илимге негизделген жооптор көп болсо, жасалма интеллект ошончолук сапаттуу иштеп берет. Тилибиз байыйт деп. Мына Дискордто коомдоштугу бар окшойт. Ушул жака кошулуп, бир нерсе кылып, мындай бир эки сүйлөм болсо дагы, албетте эми мындай илим пост болбосоңуз деле, мугалим болбосоңуз деле кирип, жок дегенде ошо интернеттен алынган бир орусчадан, түркчөдөн, англисчеден бир материалдарды алып, кайра кыргызча которуп, анан суроолорду берип, кайра аларга жообун жазып, мына ушул 4.000, анан бул жакта 5.000, жалпы 9.000 салымды мен ойлойм да тез эле кошуп койсок керек. Ушуну колдошубуз керек. Ушул сыяктуу маселелер биздин тилибиздин мындай дүйнөлүк аренада өзүнүн орду болушуна биз аябай чоң салымды кошкон болот элек. Ушуга мындай маани берсеңиздер, ушул сыяктуу нерселерге катышсаңыздар, активный болсоңуздар, кайдыгер карабасаңыздар, мындай катышуу менен эле болот бул нерселерчи. Мисалы, аны кантип катышат экен, мен билбейм да. Билбегенде эмнеге катышат элем деген сыяктуу негатив ойлордон арылып эле аракет кыла бериш керек. Так, менин ошо IT жолугушууга чейин Мустафа Агайдын бүгүн айтып берем деген темасына чейин ушуну айта кетейин дедим. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бул жакта ошол биздин баардык кесиптештерибиз бар. Ошол ишемби күнкү жолугушууга кааласаңыздар, мындай жөн эле туугандарыңыздарды, ушу айтиге кызыгып жүргөндөрдү деле кошуп чакырсаңыздар болот. Болбосо маселе жок. Бул запись болуп сакталып атат. Кудай буюрса ачык эле чыгарабыз муну. Анда сөздүн кезегин Мустафа агай сизге берели. Мгм. Рахмат агай. Запись кылбай эле койбодук да агай. Макул. Запись кылып кое берели, анткени ушундай неме болуп атат талап. Менин оюмча ошол IT жолугушуунун баардыгын эле запись кылат окшойбуз. Себеби баягы ортодо бир эки жолку записти чыгарбай койдук эле, күтүп калат экен чөйрөдөгүлөрчү. Мгм. Эмнеге өткөн аптада болбоду, IT жолугушууңуздар эмнеге чыкпады деп сурап калып атышат да. Уже Мгм. бул деле мындай таанымал болуп кетиптир, ошон үчүн запись кылып кое берели. Мгм. Тартынбай сүйлөй бериңиз. Макул агай, рахмат. Неме демонстрацияга уруксат берип койбойсузбу агай? Демонстрация кылып алайын. Берип койдум окшойт. Мени качан админ кылып ийгенсиңер түшүнбөй калдым. Окей, соң. Окей, баштай берелемдай. Саламатсыздар туугандар. Баарыңыздарга кутман кеч. IT жолугушуубузду баштайлы. Так. Бүгүн менин айтып бере турган темам силерге кичинекей эле бир тема жөнүндө айтып бергим келди. Биз көптөгөн тиркемелер жасайбыз, ошол тиркемелердин ичинде дагы эмнелерди колдонобуз? Мисалы сүрөттөрдү, тексттерди, аудио, видеолорду колдонобуз да. Ошол жана азыркы айтып кеткен нерселердин ичинен видеолорду биз өзүбүздүн тиркемебизде мисалы кантип колдонобуз? Же болбосо бир пакеттерди колдонобузбу, же болбосо Flutter'дын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонобузбу, пакеттерди кошпой эле. Ошону кантип жасайбыз, ошол жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат бергим келди. Так, окей, анда бир проект ачыштан баштап баштай берели. Так, бир проект ачалы. Рабочий стол эле сактайлы. Мисалы, видео example деп коелучу. Видеону кимдер окуп. Ошол видеолорду өзүбүздүн тиркемебизде дагы колдонсок болот. Видеону бул жака
локалдык кылып, же болбосо жана assets'те бир папка ачып алабыз го. Проект иштеп атканда. Assets'ти ачып алып, анын ичине биз өзгө керектүү болгон сүрөттөрдү, шрифттерди, дагы эмнелерди, өзгө керектүү болгон нерселерди киргизип алат элек. И ошонун ичине эле, Assets деген папканын ичине эле сүрөттөр, то есть видеону дагы киргизип алып, локал сактап алып туруп иштетсек болот. Так, бүгүн ошол нерселер жөнүндө сөз кылабыз. Эмулятор ачып алалы. Мустафа агай, Аха. мен ойлоп аттым эле бүгүн сизди тиги оштогу теманы сүйлөп берет болуш керек деп. Биякта А, башка темабы? бул жакта башка тема. Ошто IT жөнүндө болду да. Эми IT деген эмне? ITнин багыттары жөнүндө бир аз, Flutter жөнүндө бир аз тааныштырдык. М, Бул жакта эми баарыбыз эле IT-ни билебиз да. То есть ооба. IT деген эмне экенин, ошол сферада иштеп окуп аткандарыбызда эми аларга прям нолдогуларга түшүндүрүп бердик да. Мгм. Рахмат. Мгм. Окей. Мен биз видеолорду колдонуш үчүн видео плеер деген пакетин колдонуп жасасак болот. Так, окей. Видео плеер пакети ошол биз видеолорду өзүбүздүн Flutter тиркемебизде колдонуп иштеткенге жардам берет. Байкап көрсөк, бул пакет акыркы жолу 10 күн мурда обновление болуптур, жаңыланыптыр. Бул жактан да текшерип койсок болот экен, 100% популярдуу экен, 2554 лайк топтоптур. Бул ошол программисттердин арасында эң эле мындай, эми прям эң алдыңкы пакет деп айта албайбыз, бирок алдыңкылардын бирөөсү деп деле айтсак болот экен. Окей. Ошол пакетти эмне кылалы? Кошуп алалы. Dependency. Комментарийлерди алып алалы. Save. Окей. Эми ар бир эле пакетти колдонуп же болбосо иштетип атканыбызда эмне кылабыз? Муну readme деп турат, ошол пакет жөнүндө бир аз кыскача маалымат жазып кеткен. Ушул жерден кирип окусак болот. Мисалы, бул жерде эмне дептир? iOS-ко и Androidке биз азыр эмулятор ачып турабыз. Окей, биз азырынча Android кылайлы. Бул жерде айтыптыр, бизге Android деген папкабыз бар дептир. Бизде эмне? Бул жерде Android деген папкабыз бар. И анын ичинде app деген папка бар деп көрсөтүп атат. Анын ичинде src бар экен. Карайлы, Android бар, app бар и src бар экен. Анын ичинде main деген папкабыз бар экен и mainдин дагы ичинде бир эмнебиз бар экен, файлыбыз бар экен. Android manifest XML деген. Окей, карайлы. Mainге келсек, мынакей, Android manifest XML. И бул жердеги permission'ды же болбосо уруксатты биз ушул файлдын ичине жазып коюшубуз керек экен. Мынакей. Бул жерге коюп коебуз. Бир жолу сейв кылабыз. Окей, уже example экен, бизге мисал көрсөтүп бериптир бул жакта. Бир Flutter clean. Бул Android, iOS, же болбосо Linux, macOS, web ушул папкалардын ичинде кандайдыр бир өзгөртүү кылганыбыздан кийин бир жолу Flutter clean, андан кийин Flutter pubget командаларын иштетип койгон жакшы. Окей, иштетип алдык, эми ран кылайлы, иштетели. Результатты көрөлү.
ран боло берсин ага чейин могул жактан кантип жазылат экендиги жөнүндө а, көрсөк болот же болбосо бул жерде дагы мынакей example деген дагы бөлүмү бар. Ошол жерге кирип ошол пакетти кантип колдонгон ошол жөнүндө бир аз көрсөтүп кеткен. Материал бар дептир бул жерде Skyfold. Network URL дептир. Бул жерде asset дептир. Бул жерде көрсөтүптүр бизге ошол видеону локал же болбосо могул жерге локальный кылып сактап алган же болбосо жанагы айтып кеткендей могул жака asset деген бир папка ачып алабыз мондай кылып. И asset'тин ичине ушул жерге видеону салып, и ошол видеону бул жака алып келип иштетишти. Бул жерде ошонун кодун көрсөтүп болот. И андан бир аз астыга түшсөк эле бул жерде дагы мынакей network URL дейт, же болбосо бэкэндтен, сайттан видеону кантип тартып алып келүү жөнүндө бул жерде коддорун көрсөтүп коюптур. Бүгүнкү IT жолугушууда биз ошол IP-ден же болбосо ошол бэкэндтен биз видеону кантип алып келебиз буюрса ошол жөнүндө карайбыз. Мен бул жака бир IP алып койдум. Приветствую вас на видео. Ушул IP-ден эмне кылат экенбиз? То есть ушул видеону алып келип чыгарабыз. Окей, ран болду. Проект иштеп атат, жакшы. Агай, ушул жерден бир суроо берсем болобу, кечиресиз? Бере бериңиз, болот. Мисалы, YouTube'тан деле любой видеонун ссылкасын алып келип туруп эле коюп коербуз да ушул жерге. YouTube'тан мен иштетип көрдүм, бирок YouTube'дагы видеолорду бул пакет тарта албай койду да. Анда Google'дан издеп туруп ошол жактан алып келиш керек экен да, же Яндекстен. Бул жерде немелер бар да, мисалы, жанагы музыкалардыкы MP3 деп коет, .mp3 деп коет. Видеолордуку MP4, мынакей MP4 деп коет, мынакей. Ушундай форматта алып келгенде анан иштейт экен да. YouTube'тан коюп көрдүм, бирок YouTube иштебей койду. Так. Биз ушул коддорду алайлы, могул example'да, могул кодду баарын эле көчүрүп алабыз. Оңой болсун. Биз жазып чыгалыбы же баарын? Керектүүсүн алып турушпайбыз бул жерден. Окей, могуну жабалы. Ашыкчаны өчүрүп салыш керек. Тайтылдын кереги жок. Так, могулардын кереги жок. Булардын эп бар экен бул жерге. Даже эп бардын эле кереги жок бизге. Так. Бул эки тексттин деле кереги жок. Экранды тазалап алалы. Могунун деле бизге кереги жок. Могуну деле өчүрүп салалы. Skyfold ак бойдон калсын. Окей, баарын өчүрүп алдык, тазалап алалы. Эми папкаларга, файлдарга бөлүп алсак болот. Мисалы, бул жерге app.dart. Бул жерде турган myapp деген классыбызды ушул файлды алып чыгып алалы. Материалдардан импорт кылабыз. Окей, муну өзүбүз түзөбүз, муну деле өчүрүп алалы. Бул жактан импорт. Тестке келип, myapp таппай атат. Бул жерден дагы бул myapp ушул жакта деп туруп импорттоп коюшубуз керек. app.dartка келсек, my homepage классын таппай атат бул жерден. My'ды өчүрүп эле жөнөкөй эле homepage деп коебуз. И дагы бир могул жерге бир файл ачалы, эмне деп homepage деген. .dart. И ушунун ичине эмне кылабыз? fstfull stateful widget. Stateful widget
Import files. Onun орнына bir scaffold koyuyoruz. Ekran boşluğu. Ушул homepage классыбызды бул жакта бар, ошону эле эмне кылып импорттоп коебуз. Окей. Рестарт дагы бир жолу. Так, эми жаза баштайлы. Бул жердеги коддор бизге керек экен. Биз бул жерден мынакей. Буга чейин мисалы text field деп иштеп келгенбиз, text field. Мен жоксо text form field деген, аларга эмне кылат элек? Мисалы регистрация кылып атканда, регистрация, бул жерге мындай чийип көрсөтсөк да болот. Билебиз, аларды. Мисалы, моундай болгон. Моундай болот, Ошонун ичине эмне кылабыз? Өзүбүздүн мисалы имейлди жазабыз, эгер дагы бирөө болгон болсо, паролдорду жазабыз, Ошол text form fieldте, же болбосо text fieldте колдонуп жатканда controller деген жер бар, Ошол controllerге биз эмне колдонот элек? Text editing controller берет элек, Бул жерде дагы ошол видеолорду башкарууда бизге эмне керек экен? Video player controller деген керек болот экен. Ошону алып алалы. Бул жерге коебуз. Андан кийин аны импорттойбуз. Окей. Андан кийин init state керек экен бизге. Init state. Init state'ке эмне дейт? Бул коддорду кой деп айтат. Окей. Коелу. Комментарийдин кереги жок. Андан кийин эмне кыл дейт? Материалдар бар дейт, scaffold бар дейт. Body'ге center деп жаз дейт scaffoldко. Окей, жазалы. Body беле, body'ге center widgetini жазабыз. Center'in child деген property'si бар. И ал жерге могул нерсени жаз дейт. Окей, жазалы. Болгон болсо, эмне кыл дейт? Бизге могул widgetти чыгарып бер деп айтып атат, Мындай туруп, могул нерсени жазабыз. Эгер да андай болбой калган болсо, жөнөкөй эле контейнерди чыгарып бер дейт, Окей. Контейнерди коюп коебуз. Могул жерде турган суроо белгини, андан кийин эки точканы билсек керек, же болбосо жанагы жаңылар болгон болсо, мисалы, мондай нерсе бар го бизде, if деп туруп, if эгерде мисалы айтабыз да, бир, мисалы, бирге барабар болгон болсо деп туруп, андан кийин эмне болот? Мисалы, принтке чыгарабыз эмне деп? Барабар деп. Барабар. Андан кийин могул шарт текшерет эмне деп? Бир-бирге барабар болгон болсо. Анда эмне иштейт? Принтке бизге барабар деп чыгарып берет. Бул могул жердеги суроо белгиси эмне болот экен? Эгерде контроллер ушундай болгон болсо, анда бизге null widgetти иштетип берет. Эгерде андай болбосо, жана айтып кеткендей, else, модан кийин else жазабыз да. Else, анда бизге эмне дейт? Принтке эмне барабар эмес деп чыгарып берет. Барабар эмне эмес, Бул эки точкада кийин турган коду контейнерде турат, Бул ушул else, эгерде if иштеген эмес болсо, шартка туура келбесе, анда else иштейт. Бул жакта шарт каралбаса, эмне болот экен? Бизге контейнерди чыгарып берет. Окей. Чыгарып алдык, жакшы. Андан кийин эмне дейт? Float activation button кой дейт. Окей, аны да жазайлы. Float activation button бул жерге жазабыз, Float activation button бул өзүнө эмне алат? On preset алат, сөзсүз түрдө 500 керек. И андан кийин эмне дейт? Child беришибиз керек. Childка эмне берет экенбиз? Иконка берет экенбиз. Окей. Icon. Icon эмне дептир? Контроллердин value'су is playing дейт. Эгерде ошол видео көрүлүп аткан болсо, ушуну коебуз. Анда бизге кайсыл иконканы чыгарып бериш керек экен? Бизге
паузанын иконкасын чыгарып бериш керек экен. Окей. Алып алалы. Паузаныкын чыгарып бериш керек экен. Андай болбосо бизге эмне экен? Иконканын жанагы плей кылып турган иконканы чыгарып бериш керек экен. Окей, азырынча жок. Put restart. Бул жакта жазды окшойт, уже диспост жазып коюшубуз керек. Сыртка чыккан убакта эмне кылсын, ушул контроллерди өчүрүп койсун да. Окей, бизге видео дагы келди. Диспостун ол жерге жазып койсок болот. Окей, басып көрөлү. Иштеп атабы? Биз onu press кешинде жаза элекпиз, контроллердин values display болгон болсо, анда контроллерди пауза кылып кой дейт бул жерде. Андай болбосо, эмне кыл, контроллерди play кылып кой дейт. Окей. Кайра эле бул нерсени жазабыз. Ушундай болгон болсо, анда эмне кыл дейт? Контроллерди пауза кылып кой дейт. Мындай болбосо, кайра эле контроллерди точка эмне кыл, play кылып кой дейт. Окей, эми иштетип көрөлү. Иштеп атат, бул жерде кыска видео экен. Бизде бул иштебей атат. Окей, мейли бул тура берсин. Биз өзүбүз иштетип көрдүк, пакет жакшы иштеди, видео келип атат бизде. Муну бассак эмне болуп атат? Видео иштеп атат, жакшы. Эми ушул бул мол адрес аркылуу видео келет экен. Биз өзүбүздүн мол видеобузду коюп, эмне кылып, иштетип көрөлү. Кайра ушунун ордуна эле коебуз. Уже видео келиш керек. Так. Я приветствую вас на видео по созданию лекал и демонтажу шильдиков. Сейчас расскажу, как... Окей, ясно. Так. Все долго, ясно. Эми, бизде биз өзү моундай кылып жасашыбыз керек, план боюнча. Бизде могул жерде турат го азырынчачы, эмне? Кнопка, башкаруу. Бизде бул жерде турбаш керек, бизде могул жерде коюшубуз керек. Анын астына могул жерге мисалы ютубта деле бар го, экранды эки жолу басканда моундай, же болбосо басканда 10 секундтан эмне кылат, видеонун алдыга жылдырып. Ушундай иконка коюшубуз керек. Биз экрандын астына эмес, бул жерге эле бир иконка коюп туруп, ошол иконканы баскан учурда ушул биздин видеобуз 10 секундка, мисалы азыр 5 секундада турган болсо, биз ушул могул иконканы басканда 15 секундага жылып калыш керек. Ошондой эле дагы артка дагы бир 10 секундка артка дагы жылдырып коебуз. Так, дагы эмне кылсак болот? Дагы могул жерге мындай кылып туруп, биздин видеобуз кайсыл жерде кетип атат? Мисалы, кайсыл жерге келип калды, кайсыл жерде баратат, аны көрө турган кылып жасасак болот. Андан кийин бул жерге дагы бир иконка коебуз. Мисалы, бул иконканы басканда могул турган видеобуз полный экранга өтө турган кылып, анын жанына дагы бир мондай дагы бир иконка коюп коебуз. Мисалы, ютубта бар го, видеону азыр биз 1x-та көрөбүз да видеону, ал жактан может 1,5x-ка жылдыра турган кылып, 2x-ка да жылдыра турган кылып, мисалы 3 ылдамдыкта видеону көрө турган кылып, буюрса ошол нерсени жасаганга аракет кылабыз. Окей. Түшүнүктүү эле болуп окшойт, бүгүнкү биздин максатыбыз ошондой. Эми бул иконканы, кнопканы, то есть комментарий алып тура берели, бул кереги жок. Ушул видеонун үстү, то есть биринчи эле эмне кылалы, background colorго, colors, мисалы бир кара түстү берип алалы. Окей. Андан кийин иконкаларды уже жайгаштыралы, Могул жерден үстүнө бир иконка коюшубуз үчүн эмне кылышыбыз керек?
Bizde bir widgetimiz бар. Колунбай кетти. Stack дегені. Stack. Ошол иконканы колдонобуз. Так, окей. Raw widgetini колдонобуз. Children. Так, бул жерге icon button. Иконкаларды кнопка кылып жасап алабыз. Icons бербейбиз, бул жерге icon беребиз, icons точка. Так, кандай эле 10 секундда. Ушул болуш керек. Ушул. Бул иконканы берип алабыз. Пост болот. Ушуга окшогон иконкалардан эмне керек? Icon керек, Бул иконкабыз ортодо турган иконка эмне? Play arrow, play arrow. Андан кийинки иконкабыз 10 секундда эмне эле? Мынакей forward. Так, өйдөгө чыкты, иконкаларыбыз жакшы. Могул жерге айтып алабыз. Main X alignment, space around берип алабыз. Окей, жылды, жакшы. Эми stack'те дагы бир жакшы бир property'si бар, elegment деген. Ошол elegment.center деп берип көрөлү. Окей, келди, жакшы. Түс берип алалы. Мисалы, көрсөк болот, бул жака. Colors.white деп берели. Окей, келди, жакшы. Ак түстү. Ошол. Так, onu alsak şaşırak oldu. Окей, yaxşı. Эми size берип алалы, өтө эле кичинекей болуп кетти. Size деген бар беле? Icon size бар экен, Icon size 20. Çok кичинейип кетти кайрадан. 30. 40. 40 болот, жакшы. Так. Мого да кылып беребиз. Ортого дагы кылып беребиз. Бай biraz кичинекей болуп кетти. Мага 50 берип коебуз. Мага 50 берип, могуларга 40 эмес, даже biraz кичинекейирээк кылышыбыз керек окшойт. 35. Болот, жакшы. Бул басылып атат, Окей, жакшы, сонун. Бул нерселерди жасап алдык, жакшы. Эми бул жерде логикабыз бар, биздин. Ушул логиканы эмне кылалы? Алып, могул жакка берип коюшубуз керек. Андан кийин эми стекти берип коелу, жакшы. Будем делать, расскажу про все. Так. Биз иконканы алмаштыра элекпиз, Окей. Иконканы алмаштырыш үчүн дагы бул коддорду алабыз, Бул жерге берип коебуз. Ушул жер беле? Ушул жерге берип. Албайт дейт, окей. Нюансы и приступим к Уже созданию лекалом. Идем. Окей, жакшы. Так. Эми бул жерге кое алабыз дедик, иконкаларды. Жана полный экранга өтүш үчүн, андан кийин дагы жанагы скоростьти алмаштырыш үчүн дагы кое алабыз деп айттык. Ал үчүн дагы stack chain rowдон кийин дагы код жазабыз. Дагы row беребиз. Children. Бул жакка дагы icon берели. Icons точка. Бизде icon button бар го, icon button бербейлиби? Муну кодду алып эле. Бар кнопкалот алар деле. Муну беребиз, 35 болбойт. Сайзын өчүрүп туралы, сайз кереги жок.
Так, кайсыл иконка керек бизге? Full screen деген бар. Full screen ушу керек. Окей, бул жака келди, жакшы. Эми дагы бирөө керек, Ошон дагы бирөө керек. Ал эмне деген иконка эле? Разделить, материал, icons. Бул жака кирип, анда ушундай бардык иконкалардын же болбосо бардык нерсенин мындай жатташтын кереги жок. Google Fonts'ка көчсөң, могул жакчы. Окей, баары ушул электебиз. Өзгөрүп кеткен бул жагы. Видеоду түздөйбүз бул жерден. Бизге кайсыл керек? Slow видео биле. Видео изделmiş. Slide show деген айкон жакшы экен. Жок, өтүп кетти. Но ушул иконка колдонсо керек YouTube'да. Slow motion видео деп. Slow, мынакей өзү эле чыгып slow motion. Окей, келди көрдүм. Бул иконкалар, мынакей көрдүңүздөрбү? Бир катарга туруп калды баары. Эми бул эки иконканы эмне кылышыбыз керек? Могул оң жака асты тарапка коюшубуз керек. Ал үчүн стектин ичинде дагы бир жакшы виджетибиз бар. Position деген, Position деген. Ошол виджетти эмне кылабыз? Колдонобуз. Ушуну туруп, могул жака алып келип, childга эмне кылабыз? Берип коебуз. Окей. Жылган жок. Окей, жылбай эле койсун. Right беребиз. 0. Bottom. Асты тарабынан дагы 0 берип коебуз. Окей, келди, жакшы. Бирок бул эмнеге? Icon buttonга алганыбыз үчүн icon buttonда мынакей басканда өзүнүн аралыктары бар экен дагы, ошол үчүн бир аз эко алыс болуп калды. Биз icon buttonду колдонбой эле коелу, анын ордуна padding бар беле бул жерде, padding берип 0 кылсак болот. 0 жок, иштебеди, окей. Анда бул иконкаларды эле алып туруп, бизде дагы бир жакшы виджетибиз бар, эмне деген эле? Inkwell деген, Ошол виджетти эле колдонуп, басыла турган кылып жасап коебуз. Басып коебуз. Ушудан дагы бирөө керек. Могул жерде турган full screen деле могул жерге коюп коебуз дагы. Icon button'ду алып чыксак деле болот. Окей, кайга кетип калышты эми булар? Түскөрүн бербей коюпбуз, Colors white. Так, бул жака дагы жиберебиз. Келишти кайра. Эми өтө эле жакын болуп калды окшойт, экөөнүн ортосуна сазек болуп берип койсок болот. Мисалы, wid, son. Көчүрсөк болобу? Окей. Only даже
Padding'in ne gereği var? Onu da koysak bile olur. Tamam. Padding берсек, асты тарабынан берсек. Асты тарабынан не кылабыз? Боттумга эле 10 берип койсок, райтка деле 10 берип койсок деле болот да. Моюн деле кереги жок болуп калат, э. Окей, окей, окшошту. Бир аз сайз берип коюшубуз керек экен экөөнө тең. Сайз канча? 1.30. Жок, чоң болуп кетти. 26. Не болуп кетти? 26. Бул иконка өз кичинекей окшойт, э, бир аз. Ошентип окшойбуз. 30. Окей, окей. Окшошту, жакшы. Бассак иштейт экөөтең, э. Монтажу непосредственно. Жакшы, сонун. Эми мол, то есть жок, дагы бир нерсе калды да, эми ол астына неме коюшубуз керек, э. Асты тарабында эмне кылышыбыз керек? Мынакы видео кайсы жерге келди, ошол нерсени көрүп тура турган кылып жасашыбыз керек. Ал үчүн дагы уже монун кереги жок, көптүн ачып салып берели. Стектин ичине жазсакпы же эмне кылсак? Мындай жазып берелиби? Так, бул жерге эмне беребиз? Биз биринчи эле size box и ушул видеонун эмне атайын кайсы жерге келди, кайсы секундда келди, ошону көрүп туруш үчүн бизде дагы бир виджет бар. Мисалы, видео, мынакей, прогресс эмне деген, индикатор деген, э. Ушул виджеттин жардамы менен видеону карап турсак болот. Бул эмне алат экен? Ушканча алып келсек, бул так, биринчи контроллер беришибиз керек экен. Ошол мынакей видео плеер контроллер деп айтылат, э. Ошол контроллерду беребиз и андан кийин эмне беришибиз керек экен? Мынакей required деп турат, э. Ошол propertiesин беришибиз керек экен. Эмне кылабыз? Бизде контроллер бар, контроллер беребиз, андан кийин бул эмне экен өзү? Бул эми алат экен, окей. True берели анда. Кайсы жерге пайда болду? Width берели буга. Double infinity билсек керек, э. Бул могул жерде турган бардык экранды эмне кылат экен, өзүнө камтыйт экен. Андан кийин түс беришибиз керек. Colors бар экен, окей. Түс берели. Түс эмне алат эми өзүнө? Түс видео прогресс colors алат, э. Так, окей. Монун ичинде дагы эмне деген пропертилер бар? Монун ичинде так, эмне берет экенбиз? Background color бар экен, э. Окей, background colorго бизге бул ак түс болсун. Background color white болсун. Андан кийинки дагы түсүбүз эмне деген бар экен? Color дейт, э. Бул жерге colors мисалы көк болсун. Окей, жакшы. Дагы бир түсүбүз бар, э. Buffer color дегенибиз бул так, бул түс дагы көк болсун. Бирок көк эмес, көктүн дагы кандай түстөр бар, мисалы бул мондайраак болсунчу, бир аз. Жок, мындай. Бул жагыраак болсун, мындай, бир аз ачыгыраак цвет болсун. Дагы ачык керек. Бул жанагы видеонун мынакей астына келе турган бар го, мисалы ушул жерге чейин ачылды, типа видео ушул жерге чейин катыбай көрүнөт, и андан ары келгенде уже видео катый баштайт, э. Ушул жерге чейин кенен көрө алабыз, эч кандай катыбай, андан кийин уже катый баштайт. Ошол нерсени көрсөтүп бере турган түстү берип атабыз азыр.
Дагы ачык болсо, мындай эле болсо болчу. Окей, болот ушул эле. Конст берип кой дейт, бул жерге. Конст берип коелу. Так. Окей. Берип коелу. И не используйте какие-нибудь капроны. Окей, иштеп атат, жакшы. Эми кантип алдыга түшүрөбүз? Padding берели. Size box'тагы үстүнө. Padding деген жетибиз бар, Padding'e биз мисалы бул жактан only кылып туруп, only болгондо эмне кылышыбыз керек? Биз өйдөдөн аралык берип коюшубуз керек, Бул жактан биздики могул жерге келип жайгашыш керек. Өйдө эмне дейбиз? Топ, топтон мисалы бир 50 деп көрөлү. Ушундай. Жок, көрө экен, сразу эле 100. Даже 100дөн көп. 180. 200дөн ашат окшойт. 200. Бирасы 210 деп коелучу. Болот. И нитки, веревки, потому что они очень сильно травмируют лакокрасочное покрытие. Плюс нам понадобится фен. Введем нижний поток. Окей. Жылжырсак эмне иштеп алат, жакшы. Сонун. Бул нерсе окшошту, жакшы. Эми бул иконкага келдик, Ушул иконканы басканда 10 секундага астыга жылыш керек видеобуз. Моуну басканда 10 секундга эмне болуш керек? Артка жылыш керек, Ал үчүн кайсыл иконка эле? Моул иконкабыз, Так, set state беребиз. Кандай? Абалыбызды өзгөртүш керек. Контроллердин ичинде дагы бир функциясы бар, булардын бир методу бар. Не дегенде? Secto деген. Secto деген бар. Бул secto эмне алат? Бул жок. Secto. Адаштым. Бул эмне алат экен өзү? Duration алат экен, ошол экен. Duration алат. Duration эмне алат? Duration ичинде секундта. Биз ушуну эмне кылышыбыз керек? Басканда 10 секундка астыга жылыш керек да. Эми биз ушул видеонун секундасын кантип алып алабыз? То есть кайсыл жерге келди? Биз ошону кантип аныктайбыз? Биз аны контроллер деле алабыз кайрадан. Контроллер. Контроллер дегени ушул нерсени эмне кылат экен? Аты эле айтып турат, башкаруу. Точка деп туруп, биз мунун валюсун алабыз. Валюсунун ичинде дагы position деген бар. Position бар, ооба. Position'дан is second деген бар. Ушул is second'ты айтабыз. Так. Секундка эмне кылып кой дейбиз? Биз плюс 10ду кошуп кой деп айтабыз. Басканда эмне болуш керек? 10 секундка астыга жылыш керек да. 10 секундка эмне кылып кой, кошуп кой деп айтабыз. Текшерип көрөлү. Видеонун кайрадан артка. Как мы будем делать, расскажу про все нюансы и приступим к созданию лекала, по которому мы будем устанавливать. Первый момент, который я хотел бы сакцентировать, как мы удаляем. Очень сильно травмирует лакокрасочное покрытие. Жылып атат, жакшы. 10 секундка эмне болуп атат? Биздин видеобуз астыга жылып атат. Бул жерден эле байкасак болот. Жана айтып кеткендей, контроллердин ичиндеги валюсунун position кайсы жерге келди? Ошосун аныктап атабыз. Анын секундасына эмне кылып атабыз? 10ду кошуп кой деп айтып атабыз. Жакшы. Ушул эле көрүнүш артка моул иконканы басканда дагы 5 секундга артка жылыш керек. Бул жерге келебиз да кайрадан эле set state. Окей, кайрадан эле бул коддорду беребиз, Копиябыз. Программисттин эң жакшы көргөн сүйгөн иши copy paste. Коебуз, эмне кылабыз? Минус 10 секунд алып коебуз. Плюс нам понадобится фен. Ушул нерсени карап көрүш керек экен. Окей, моуну байкасаңыздар, мисалы 520. бул жерге жылды. Мен моуну басып атам, эмне болуп атат? Артка жылып келип атат, Кайра эмне болду? Башына келип Расскажу, калды. как мы будем делать, расскажу про все нюансы и приступим. Окей. 10 секундка артка, 10 секундага алдыга иштетип көрдүк, Контроллерге ушул методдун жардамы менен эмне кылдык? Өзүнүн маанисин өзгөртүп алдык. Эми
Бул иконкаларыбызга келдик, Бул иконкалардан мол иконканы жасайлы биринчи. Муну басканыбызда бизге бир могул жерге бир эмне чыксын, алеп же поп-ап меню чыксын. Поп-ап меню. Ал кандай жазылат эле, карайлычы. Поп-ап меню баттыр. Поп-ап Pop-up меню баттын беришибиз керек. Так, биз иконка берип алганбыз, бирокчу. Окей, биринчи мону берип алып, ошону ичине жазып келебиз. Pop-up меню баттын беребиз. Бул эмне бериш керек экен? İçinde item builder'dı berişimiz керек. Item builder. Bunu da yapıyoruz. Ve bunun içinde dağı emne деген бар, icon деген болуш керек. Icon деген бар. Ошол iconга биз бул иконкабызды беребиз. Иконканы берип, даже ink монун да кереги жок болуп калат. Так, окей. Бул бир лист алат экен да, лист. Ошол нерсени өзүбүз дагы түзүп алсак болот да. Даже бир модель кылып түзүп алсак болот, же жөнөкөй эле түзүп алсак деле могул жерге жарай берет. Мисалы, бул жерге бир лист ачып алабыз. Эмне дейбиз? Sped деп алабызбы? Sped атап кое берели. Бир лист ачып алабыз. Листтин ичинде бизде 3 абал болуш керек. Мисалы, x1 болуш керек. X1 дегенибиз мына ушул эле абал. Биз басканда эсеп Создание атпайбы? лекала и демонтажу. Ушул абал x1 болот. Мындан 1,5 болуш керек и 2x болуш керек. Ошолорду карап көрөлү. Так, мындан бизге, окей, бирөөлү болуп турсун. Ичине жазып алабыз. Биринчи бизге эмнеси керек? Валюсу керек. Биринчи value бул 0 болуш керек. Экинчиси эмне керек? Sped керек, Sped беребиз. Sped канча болуш керек? Муну не алып берсек? Бир точка 0 деп коелу. Окей, жазып көрөлү, иштебиз, өзгөртөбүз. Ушудан дагы бизге эмне керек? Экөө керек, Бул 0 эмес, бул 1 болот. Так, 1 болгондо бул 1,5ды бериш керек бизге. Бул ал эми 2 болгондо бизге 2-ни бериш керек. Окей. Могул жерге бизге текст керек да. Окей, биринчи бул жагын төрөлүчү, спетти бериш керек, аны могул жерге беребиз. Точка map деген методубуз бар, и бул жака моуну берет экенбиз. Бул берип, так, бул жерге точка to list бер дейт. Лист кылып кой дейт. Бул жерге бизге integer болгон жакшы. Могул жака valueга эмне берсек? Valueга ушул энин бизде value берипсиз, value берип коебуз. Бул эмне экен өзү? Integer дейт, Өйдө деле integer. Эмне кылабыз? ToString койсок экен. Окей, проблема чечилди. Муну алып туруп, биз айтемге текст беришибиз керек да. Текстине бизде эмне кылып sped деп койдук, Sped атап койдук. Ошол spedти жаздыкпы? Sped алып туруп, бул жерге беребиз дагы точка эмне кылып toString деп коебуз. Себеби ал эмне өйдөдө
Biz дабыл түрдөн бергенбиз да. Иштетип иштетип көрөлү, басабыз. Окей, чыкты. Жакшы. Бул жак жакшы чыгарып алдык, эми ак түс болуп бир аз көңүлгө жакпай атат бул жагы. Ушунун эмне кылып бир аз түсүн өзгөртүп коелу. Ал үчүн background color бар беле? Жок. Onun içinde түс бар. Жок, эме. Да, может быть. Color бар экен. Colors кара түстү берели же, мол түстү текшерип көрөлү. Окей, окшошту. Бул түстө эмес, бир аз, мисалы, кара деле кылып көрөлүчү. Карада бирок көрүнбөй калса керек, асты менен. Кара эмес, бир аз мону өзгөртөбүз. Бир аз бул жагыраак түстү беребиз. Жок. Мондайраак. Так, бул жака түс берип коелучу. Бир аз тексттер көрүнүп бирок темеле. Text style беребиз. Colors.white. Эмне болуп кетти? Colors.white беребиз. Так. Бир өзгөртөлү, ошол бойдон калтырабыз. Мындайраак болсун, Мынау конспект коебуз. Все. Окей, мейли болуш. Проблема жок. Конспект. Жакшы. Эми он тап деген концепт бар. Ушул он тап иштеген убакта биз айтабыз, эми могул жердеги видеонун эмнесин абалын өзгөрт деп туруп ушул жерге айтып коебуз. Так, он тапка шарт жазабыз. Эгерде могул жерге айтабыз. Switchке иштесек деле болот, бирок ушул жергечи. Ошону чечеличи. Switch case. Окей. Енин эмнесин беребиз, валюсун беребиз бул жерге. И ошого жараша бул жерге айтабыз. Мисалы, 0 келген болсо айтабыз. Эмне кылыш керек? Контроллер бар. Контроллерди бул жерге set state. Контроллерди точка эме деген бар. Sped эмнеле? Set playback sped деген бар методу. Ушул методдун жардамы менен биз канчалык скоростьта биздин видеобуз иштеш керек, ылдамдыкта, ошону айтып коебуз. Бул жерге эмне кыл дейбиз? 0 болгон учурда бизге бирди берет, бирди берет эле бул. Мынакей, спед бирди берет экен. Спед берип койду айтабыз. Спед кайра көрөлү, мынакей. Муну берип койду айтып коебуз. Так, коюп коелу. Экинчибиз, так, мында копиялайт коебуз. Бул эми 1 болгон учурда бизге кайра эле спед берет, ооба. 2 болгон учурда деле же даже 0, 1, 2. Валюсун эле койсок болот экен, логика жазбай элечи. Мындай алып туруп эле. Мындай алып койсок деле иштейт окшойт. Иштеп көрөлү. Бирок үчөө келип калат да бизге. Окей, иштеп көрөлүчү. Бастык видеону коюшу керек. Непосредственно самих шильдиков. На данный BMW 4520i
Ну, будем что, демонтировать и создавать лекала, а потом будем устанавливать. Первый момент, который я хотел бы сакцентировать, как мы... болды işte olacak şey. Кішкене өтіп қалды ғой. Эми эмне кылышыбыз керек? Ол жерге бир өзгөрмө ачып алайлычы өйдө. Дагы бир нерсе кошкум келип атат. Final болсун, sped видео sped деп коелу. Жок, видео sped деп коелучу. Видео sped деп. Бул барабар болсун, мисалы азырынча 0 барабар болсун. Окей. Андан кийин ушул нерсени видео спедке эмне кыл деп айтабыз. Бул 0 эмес. Биринчи файл эмес, дабл кылып албайлы ону. Окей. Өзүнүн түрүн берип алалы аныктап. Дабл кылабыз дагы. Бул жер иштеп атканда биз эмне кыл дейбиз? Видео спедке барабар кыл дейбиз. Энин спедин барабар дейбиз. И ушул нерсеге так child биз билип алышыбыз керек, мисалы биз 1-де турабызбы, биз 2-де турабызбы, но 1-де турабызбы же 1,5дабы же 2-деби биздин көрүп аткан видеонун ылдамдыгы ошону дагы көрүп ала турган жасасак жакшы болот. Могул жерге алуу үчүн дагы текстти алып турайлы дагы бизде дагы бир виджетибиз бар, мисалы эмне деген list style деген. List style виджетин колдонуп, list styleда эмне бар? Title бар. Ушул тайтлга моону берели. Тайтлга мууну берели. И тайтлдан кийин муну лидингге коелу. Лидинг деген да бар. Шундай беле. Муну бар экен. Лидинг деген бар. Бул жерге тайтлына эми иконка беребиз. Мисалы icons.check деп берип коебуз. Так, color берели, colors.blue берип коебуз. Мындай эле эң жакшысы, эң жакшы вариант. Рог алып туруп. Бул жерге коебуз. Окей. Эми row айтабыз. Main X alignment, centerге эмес, space around деп коелу. Окей. Cross section alignment centerге коебуз. И бул жерге бизге 3 өчүп атпайбы? Мисалы, птичкалар, ушул птичкалардын ордуна биз муну дагы бир жазып коелучу. Triangle деген бар эле. Окей. Бизде эми азыр эмне болуптур? 3 бөлүктөн тең эмне болду? Монда туруп птичкалар чыгып атат, Ушул птичкаларга биз айтышыбыз керек, 24. 20.
18. Modelге бул берсең. Окей, болады ушул. Бизде эмне болду? Үчөөнөн чыгып калды, номер болуп ушу. Эми бизге бирөөсүнөн чыгыш керек. Бирөөнөн. Аны кандай кылабыз? Эми аны биз өйдөгү бир өзгөрмө жарыялагандык, видеосу. Ушул өзгөрмөнү могул жерге айтабыз. Даже бул жерге эмес. Ушул жерге батабыз. Ушул эмне болгон болсо, буну эмне дейбиз? Барабар болбосо дейбизби? Барабар болгон болсо, мисалы, текшерип көрөлүчү, ноль барабар болгон болсо, анда эмне чыгарсын? Ал эми андай болбосо, айкондун эмнесин бул жака эмне берет? Нол берсек болот. Бербей эле койду. Ноль болуп калды баарында. Окей. Анда айтабыз, бизде бар. Энин валюсуна барабар болгон болсо, анда чыгарып бер деп айтсакчы. Окей. İşledimi? Bizde azırınca 1 de turат экен. Şunu konsul koyuyoruz. Azırınca bizde 1 de turат. Окей. Удаляем шильдики. Нам для этого понадобится обычная рыболовная леска, желательно потолще. И в коем случае Gelsek bizde 2 de turат. использовать каких-то плотных нитки, веревки, которые размеры как красочном покрытии. Плюс нам понадобится фен. Сейчас создаем. Кайрадан бастык. Окей. Бир жарым берип койду. Окей. Мону биз 1 де бергенибизде бизге эмне болот? 1 жарым берип атат. Бул спек 1 жарым келет да. Ал бул жака 1 жарым берет. Бул жерге логика жазыш керек экен. Эгерде осы switch case иштетебиз. Switch case. Эмне контроллер экен. Мону бул жерге беребиз. Бул жерге айтабыз. Эгер 0 келген болсо, анда бул жерге мисалы 0 берсин, ушуну эле беребиз. То есть 0 эмес, бизге 1 келиш керек бул жерге. Андан кийин могул жерге эмне кылабыз? Эгерде 1 келген болсо, анда бул бизге 1 жарымды берет. Андан кийин эмне кылат? Бул жерге 2 келген болсо, бул 2 жарымды берет деп туруп жазабыз. Канча болду? Бул 1 болду. Бул 1 болуп дагы. Бул дагы 1 келди. Бул эмне өзүнүз көрбөйт? лекала, расскажу несколько принципов по их созданию. Даже самую сложную надпись Range Rover можно создать лекала и восстановить, поставить именно на те же самые места, где будет находиться. Еще в этом сложном варианте. Для этого нам понадобится скотч. Мы будем использовать обычный малярный скотч. Для создания лекал мы проведем нижний контур. Нижний контур нам будет позволять равнять буквы непосредственно по горизонтали. Birinci nol gelip ben mesela yok kullandım. Nol gelip sonunda nol gelip taraf. Onun valusu nol gelip için sistemi olmuyor. Я приветствую вас на видео по созданию лекала и демонтажу шильдиков. Сейчас расскажу, как мы будем делать.
скажу про все нюансы и приступим к созданию лекала и демонтажу непосредственно самих шильдиков. На данный BMW шильдик 520i мы его будем демонтировать и создавать лекала, по которым будем устанавливать. Первый момент, который я хотел бы сакцентировать, как мы удаляем шильдики. Для этого понадобится обычная рыболовная леска, желательно потолще. Ни в коем случае не используйте какие-то капроновые нитки, веревки, потому что они очень сильно травмируют качество покрытия. Плюс нам понадобится фен. Сейчас создаем лекала. Я подскажу несколько принципов по их созданию. Даже самую сложную надпись Range Rover можно создать лекала и восстановить, поставить именно на те же самые места, где буквы находились. Ничего в этом сложного нет. Для этого нам понадобится скотч. Мы будем использовать обычный малярный скотч. Для создания лекал сначала мы проведем нижний контур. Нижний контур нам будет позволять равнять буквы непосредственно по горизонтали. Мы будем понимать, что именно здесь у нас буквы равняются. Биздики мындай болот да жерде. Бул жерде турган 1x валюсу 0 да. Ал эми биз 1x валюсун берип атканда биз ага 1ди берип атабыз да бул жерденчи. Ошол үчүн бизде чыкпай калып атат. Ал үчүн биз берип атканда мындай кылышыбыз керек. Мол нерсени мындай кылып койсок. Мындай кылып койсок да ушундай мол нерсени бербей эле мону бул жака алып кирип туруп муну барабар кылсам так 1,5 эмес мынучу биздин аркы жактан мисалы 0 деп коелучу. Биз бул жактан валюсун текшерип атабыз да. Бул 0 барабар болсун. Бул жердин валюсу 1 да. Бул 1ге барабар болсун. И бул эмнеге 2ге барабар болсун. Ошондо иштеш керек. Далее берем, создаем верхний контур, устанавливаем непосредственно. Вот рестарт. Биз спеттин эсине жүргөн валюсун барабар болсо кандай болот? Спет аралык өтсө. Ошо нолардын кажети жок болуп жазган. Друзья, приветствую вас на видео по созданию лекал и демонтажу шильдиков. Сейчас расскажу, как мы будем делать, расскажу про все нюансы, приступим к созданию лекал и демонтажу непосредственно самих шильдиков. На данной BMW шильдик. Стриминг, бизден кандай алсак болот? Ого. Ого. Недаром. И 520i, мы его будем демонтировать и создавать лекал, потом будем устанавливать. Первый момент, который я хотел бы сакцентировать, как мы удаляем шильдики. Нам для этого понадобится обычная рыболовная леска, желательно потолще. Келди, окей. Биз жана бул жерге валюны эмес, бул жерде турган. Бизде эки нерсени алганбыз бул жерде. Анын валюсун жана спед, ылдамдыгын. Биз бул жерге анын маанисин эмес, эмнесин ылдамдыгын барабарлай берипбиз да. Бизге эмне үчүн, жана байкадыңыздарбы, могул 1 басканда бизге 1,5 тандап берип коет да. Аны бул жерден байкасак болот экен. Мисалы биз нолда скорость 1 менен 1 биз ага 0 деген маани берген экенбиз да. Ал эми 1,5 дегенге биз 1ди бериптирбиз да.
И могул жака келгенде биз анын маанисин эмес, биз анын эмне ылдамдыгын барабанак турабыз да. Ошондо биз нольду тааныганыбызда бизге эмне кылат? Бизге бир деген маани берет да. Могул жерде видео спет дегенгечи бизге бир дегенди берип коет дагы, и биз аны могул жерден текшердик. Бул жерден биздики ошондо видео спетибиз бир болуп калды дагы. Биз могул жерден валюсун текшердик. N валюсу дагы бирге барабар. Бул дагы бир болуш керек, и бул дагы бир болуш керек да. Ошондо анан биздин иконкабыз чыгат. Эми бул бир болду. Энин эмнеси валюсу бир кайсыга барабар? Ал бизде 1,5 барабар да. Көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн бизге могул жерде турган 1,5 чыкты да. Ошол бул жердеги валю эмес, биз эмнени алып алыппыз? Спетти алып алыппыз. Ошол үчүн адашып бериптербиз. Так, окей. В коем случае не используйте какие-то фоновые. Иштеди, 10 секундка кетти, бул жак иштеп атат, мисалы. Икава у нас получились. Да. Окей. Мисалы жылдырып дагы не кылсак болот, көрсөк болот. Окей. Ушул таандар бүгүнкү сиздерге көрсөтүп бере турган нерсе ушул болчу. Дагы жасай берсек көп эми бул. Могул жакта эң акыркы бөлүмүнө жетишпей калдык. Себеби азыр муну жасай турган болсок дагы бир аз убакыт кетип калат. Ошого буюрса видеолорду дагы өзүбүздүн тиркемелерибизде колдонуп иштетип көрсөк болот. Ушул жол аркылуу биз бүгүн IP-ден кантип видеону алып келип, интернеттен видеону тартып келип көрсөтүү болду да. Ошонун эле ичинде эми бул жактан локальный кантип алып келебиз? Локальный алып келиштин эң эле мен аны жазып көрсөтүп берем, бирок сиздерге бир аз кыскача маалымат болсун. Ушул жерге эле assets деп коесуздар. Asset. Билиңиздер, жана сүрөттө деле иштейбиз го. Image.asset деп туруп биз өзүбүздүн локальный сакталган сүрөттөрдү алып келсек, image.network деп туруп биз ошол могул жерде турган сайттардан интернеттен видеону сүрөт тартып келебиз. Видео деле ошондой эле жол менен иштейт. Может аны кызыксаңыздар өзүңүздөр бир жасап көрүңүздөр. И кызыккандар болсо, моуну дагы эң акыркы кнопкасын дагы жасап өз алдыңыздарча, то есть бир аз тапшырма деп деле айта койсок болот. Может кийинки жумага чейин жасап көрсөңүздөр болот таандар. Ошол менин сөзүм сиздерге көрсөтө турган нерсе ушул. Суроолор болсо, Рахмат. сунуштар болсо айтыңыздар. Чоң рахмат. Азыр негизи записти токтотуп кое берейин, анан жаңы группаларга бир аз оруураак тема болуп калды болуш керек. Негизинен. Бирок жакшы, бул күн өткөн сайын ар күнү биздин темаларыбыздын жакшырып атканы бул баарыбызды кубандырат. Чоң рахмат. Анан эми албетте бул деле мындай эң идеалдуу болду, сонун болду деп айта албайм. Бирок ошо барган сайын дагы жакшыраак кылуунун аракетин көрүп атканыбыз турган иш. Ошол. Чоң рахмат сизге. Азыр запись токтото берейин, анан суроолор болсо, суроо жооптор болсо сүйлөшсөк болот, Макул.